Ассаламу алейкум мекендештер. Мынакей акыркы жылдары боору аябай эле көбөйүп кетип атат. Анан каждый адамды алып барып эле боорун алмаштыра берсек, бул өтө чоң Кыргызстан үчүн чоң көйгөй. Андан кийин боорунун алдын алуу боюнча мынакей вакцинаны көтөрүп атабыз. Ташкөмүрдө врачтар менен биргеликте. Анан бул жөнүндө Рахима Күчүкүнө өзүңүз бир айтып кетиңиз. Урматтуу жарандар, быйылкы жылдын 19-августунда Жалал Абад шаарында Кыргызстандагы гепатологиялык борбордун филиалы гепатолог профессор Табакалова Сапарбү Табакалованын борбордун филиалы ачылды. Мына ушул филиалда бүгүнкү күндө вирустук гепатиттин түрлөрүн текшерүүгө болот. Оорулардын сиррозго өткөнү, өтпөгөнүн текшерүүгө болот. Теги эле ошол боору оорусуна байланыштуу ар кандай патологияны ошол жерден текшерип, ошол жерден дарыланып, амбулатордук шарттарда жана күндүзгү стационарда дарыланса болот. Анан биз бүгүн мына Кыргызстан Жаштар күч бирикмесинин коомунун төрагасы мына Арстанбекова Асыл отурат, Асаналиев Нурбек отурат, мына медицина кызматкерлери, врачтар отурабыз. Биз ушул вирустук гепатиттин алдын алуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгып, жакынкы арада Ташкөмүр шаарыбызда ушул вирустук гепатитке каршы акция өткөрүп, элибизди жарандарыбызды текшерүүдөн өткөрүп, анан вакцинация өткөрөлү деген максат менен мына бүгүнкү күндө биз чогулуп отурабыз. Сөзгө кошулуп, вакцинаны биз Ташкөмүр шаарында жакында Кудай буйруса бул вакцина берилет. Мына ошол вакцинага мен кыскача түшүндүрүп кетейин ушу элибизге. Бул вакцина менен ооруядан мурун ар бир жаран гепатитке текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде гепатит Б, С, Д деген гепатиттер канынан чыгып калса, биз ал жарандарды леченияга жаткызабыз. Дагы кошумча текшерүүдөн өткүзүп туруп, лечения бергенге башка жолго салабыз аларды. Ал эми организмде гепатиттин эч кандай түрү чыкпаса, кандан бардыгы таза чыкса, бул эми жалпак тил менен түшүндүрүп айтып атамын да, мына элге түшүндүрүү болуш үчүн. Биз анда оорууну жарандарды вакцина бергенге даяралат. Канында эч кандай вирустун түрү жок болсо, ал жарандар вакцина ала алат. Эгер ошол текшерүүдөн өтүп атканда канында гепатиттин вирусу чыгып калса, биз ага дагы кошумча маалыматтарды берип, башка лечениялардын жолун түшүндүрүп айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкөмүр элибиз. Ушу врачтар менен биргеликте азыр жакшы сөздөр айтылды. Боорунун алдын алуу, ошондой эле өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдүн бала чакаңыздарды ушул оорулардан арылуу жолдору келиңиздер, семейный врачтарга кайрылыңыздар, алдын алуу ушул ооруларды токтотуп биргеликте сиздерди да суранабыз. Мен ушу балдар менен биригип мына маек өткөргөн маектешип атканыбызга аябай мындай сүйүнүп атам. Мен ушул Ташкөмүр шаарынын жаштарына, особенно мына ушул гепатиттин алдын алуу боюнча иш жүргүзүп аткан балдарга чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Себеп дегенде мына бизде тияка барып дарыланып келген бейтаптарды көрүп, өзүм ушунчалык ыраазы болосун да, ушулардын жардамы, ушулардын демилгеси менен гана ушундай жакшы лечение алып келишти да. Мына ушундай жаштар Кыргызстаныбызда көп чыга берсин. Канча элдин ушул немесине ыраазычылыгына татыктуу болуп атат. Особенно биздин Ташкөмүрдүн жаштарына чоң рахмат, ушулардын өмүрлөрү узун болсун, иштерине ийгилик болсун. Биз барыбыз как медик катары, как жаран катары, как ушул Ташкөмүрдүн жители катары мен ушуларды аябай жакшы колдойт элем. Рахмат.